2024 жылдын 31 августунда деструктивдүү ниеттеги адамдар тобу массалык баш алмандыкты уюштуруп, коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууну пландаштырган тууралуу бизге ыкчам маалымат түшкөн. Алар көпчүлүк жаштар катыша турган ушул ат чабыш оюндары өткөрүлүп, эл көп топтоло турганын эске алып, кырдаалды туруксуздаштыруу максатында талаптоноо карапайым жарандардын мүлкүн талкалап, массалык баш алмандыкты уюштуруу боюнча чагымчыл иштерди жүргүзүүнү көздөшкөн. Бул топтун биздин ушул өлкө жетекчилерибизге кол салуу ниети болгондугу да аныкталган. Ушуга байланыштуу улуттук коопсуздук органдары тарабынан ыкчам иштеп чыгууга алынып, негизги максаты бийликти басып алуу экендиги да ачык болгон. Пландалган массалык баш алмандык учурунда булар курал-жарак, спорт аткычтар клубтарын, мергенчи дүкөндөрүн басып алууну ниет кылышкан. Боло турган кылмыштардын алдыңкы аткаруучуларын, ар биринин кандай аткара турган милдеттери бар экени анысы да аныкталган. Алар ушул мурда коррупция боюнча жоопкерчиликке тартылган адамдардан кошумча каражат издеп, ошолорду өздөрүнө үгүттөп, ошолордун финансылык колдоосун издешкен. Топтун айрым мүчөлөрү ошо ок атуучу курал, колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдүн тетиктерин, ошо байланыш жок болуп калган учурда колдонуу үчүн рация, жаш агызуучу жана уулуу заттарды чачуу үчүн дрондорду издеп сатып алып жүрүшкөн. Бул топ массалык баш алмандык учурунда милициянын кийимин кийип, эл арасында кошулуу максатында 100 комплект милиция жана аскер формасын сатып алышкандыгы аныкталган. Баса кетчү нерсе, ушул топтун курамы кылмыштуу идеологияны колдогон, радикалдык диний көз караштагы адамдардан турганына өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Пландарын ишке ашырууда көп курмандык болоорун ойлобогондугунан аларды чыныгы террордук топ деп атоого да негиз бар. Бирок мына ушул улуттук коопсуздук органдары өз убагында көргөн чаралардын натыйжасында жогорудагы топ даярданып аткан жеринен кармалган. Улуттук коопсуздук органдары Кыргыз Республикасынын жарандардын тынчтыгынын бузулушуна жол бербейт. Мына ушул жакынкы күндөрү көчүгө артында чыныгы адамдар ким экенин аныктайбыз жана аларга сөзсүз жазасы болот.